Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум, урматтуу мол мусулман бер тугандар. Жараткан баарыбыздын туткан оразобузду кабыл кылсын. Адатта элибизде Кадыр кечеси 27-түндө белгиленип келет. Бирок шариятта балким 26-сы, балким 25, балким 23, балким бүгүн ошол тууралуу азын оолак кеп кылалы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Рамазан Кадыр кечесин Рамазан акыркы 10 күндүгүндө издегиле деген, бир жеринде 10 күндүгүнүн так күндөрүндө издегиле деген. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Кадыр деген сүрө түшүргөн, Меккеде орунда түшкөн 5 аяттан турат. Ошол тууралуу азын оолак кеп, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил кадр. Чындыгында биз аны Кадыр түнүндө түшүргөнбүз дейт. Демек Алла Таала бул жерде Куранды аны деп айтуусу менен анын белгилүү болгондугунан улам Куранды деп айтууга да муктаждык калган жок. Экинчиси анын даражасынын бийиктиги. Үчүнчүсү ошол Кадыр түндүн даражасынын бийиктиги, анткени ошол түндө Куран түшүп жатат. Анан бул жерден Кадыр кечесине байланышы жок, бирок ошол аяттан улам келген кашан ичиндеги бир сөз. Кимдир бирөө сурай бериши мүмкүн да, инна чындыгында биз деп жатат, Алла Таала жалгыз го, бул эмнеге көптүк менен айтып атат депчи? Жок, бул араб тилинде бул көптүк катары кабыл алынбайт бул жер. Анткени себеби Аллах Тааланын жалгыз экендиги, бир экендиги толгон токой аяттар менен, хадистер менен айтылган. Шек, эч кандай күмөн жок. Бул жердеги чындыгында биз деген сөз бул көптүк эмес, бул улуулукка, кудуретке араб тилинде ишара кылат экен да. Анткени себеби эгерде көп кудай боло турган болсо, ар бир кудай башка кудайдан толук кандуу, беймуктаж болуп, толук кемелдикке чыккан кудай болсо, анда белки көп кудайлардын бири-бирине болгон муктаждыгы калбай калат. Мисалы, 5 кудай бар. 5 кудайдын ар бирөөсүнүн абсолюттук толук кемелге кудай болгон болсо, анда белки 4 кудайга муктаждык калбай калат. Демек, кудайга муктаждык калбай калса, анда ал кудай болбой калат. Анткени Аллаху самад, Аллах абсолюттук түрдө эч нерсеге муктаж эмес деп келет. Антумул фуқара илаллах. Макулукатпайдын бардыгы Алла Таалага муктаж деп келет. Аллахка муктаж болбогон бир атом, бир молекула, бир чаң жок да. Бардык нерсе абсолюттук түрдө секунд көз ирмем сайын Аллахка муктаж. Аллахка муктаж, бир секунд муктаж болбогон бир чаң кыпын жок. Эми кайсыл кудайга муктаждык калбай калса, анда ал кудай болбой калат да. Демек, бул вариант болбой калат. Демек, көп кудайлар болсо, ар бир кудай абсолюттук толук кемелге кудай чыкса, анда бири-бирине болгон муктаждык калбай калат. Кудайга бирөө муктаж болбой калса, ал кудай болбой калат да. Кудайга баары муктаж болуш керек. Түшүнүктүү болдубу? Экинчиси, эгерде ошол кудайлар бири-бирине, көп кудайлар бири-биринин кемчилигин толуктап командный кудай боло турган болсо, анда бири-бирине муктаж болсо, анда да кудай болбой калат. Анткени Кудай Таала эч нерсеге муктаж эмес. Демек, бул жерден ачык айкын билинип турат, чындыгында биз Куранды түшүрдүк дегендеги ал көптүккө даллат кылбайт. Ал деген тазимге, араб тилинде, стилистикасында улуулукка, кудуретке даллат кылынат дейт да. Кадыр кечесин кимдир бирөө сурай бериши мүмкүн. Кадыр кечесинде түшүрдүк деп атат. Куран деген 23 жыл аралыгында бөлүп түшкөн го десе, ошол Кадыр кечесинде Алла Таала Байтул Иззага түшүргөн дейт. Байтул Изза деген ошол Кабатуллонун менен түп-түз чыкканда 7-нчи катар асманда ошол дагы бир Каба бар дейт. Байтул Изза дейт. Ошол 7-нчи катар асмандагы ошол Байтул Иззага түшкөн дейт да, бир жолу. Анан Байтул Иззадан пайгамбарыбызга 23 жыл аралыгында бөлүнүп түшкөн баягы Кур'ан-ы Каримде келет. Эмнеге десе, юсаббита биги фуадак, сен жүрөгүңдү бекемдеш үчүн дейт. Ар кандай жагдай болгон, ар кандай акыбалдар болгондо, ошол акыбалдарда пайгамбарыбызды сооротуп, мусулмандар сооротуп, дем кубат берип, ошол ситуациялардан чыгарыш үчүн Кур'ан ушундай бөлүнүп түшкөн да. Андан кийин бул жерде Алла Таала эмне себептен
ой эми бул узун, биз убактыбыз аз. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Кадыр түнү кандай экенин, эмне экенин сен каяктан билетиң дейт. Яни анын даражасы шунчалык бийик, анын шарапаты, даражасы, фазилети өтө бийик, ал түндүн даражасынын бийиктигин сен каяктан билет элең деп, бул баягы Кадыр түнүнүн даражасын көтөрмөлөп атат Алла Таала. Аны өзү айтып атат. Лайлатул кадри хайру мин альфи шахр. Кадыр кечеси бул 1000 айдан дагы жакшыраак деп атат. Ушул жерден кадыр деген эмнеге кадыр деп айтылып калган десе, ошол шароф, шарапат, ыззат, даража деген маанини берет. Мисалы рожулун зу кадрин десе, адам мындай кадырлуу киши десе, ошол мындай шарапаттуу киши дегендей. Ошол кадыр кечеси ошол Куран түшкөндүктөн ушундай бир кадырлуу. Ушул мааниден бул жерде тафсир чоң китеп да, имам Розиден кыскартып айтып атабыз. Баягы өлчөм деген мазмунда да келет. Яни бир нерсени бир нерсеге ашык кылбастан жана кем кылбастан өлчө деген мазмунда келет. Ошол күнү адамдардын ошол түндөн кийинки жылдагы түнгө чейинки 1 жылдык тагдыры өлчөнүлүп жазылат десе, ал жерде тагдыр темасы болгондо Кудай Таала ал 1 жыл жок эле, тиги Аль-Мисакта эле Кудай Таала ааламды жаратышты, асман жерди жаратыштан алдын эле өзүнүн илими менен, чексиз илими менен, чексиз даанышмандуулугу менен кыяматка чейин боло турган адам биякта турсун чымын-чиркейдин өмүрүнөн бери, ырыскысынан бери тагдыр кылып жазып койгонго бул я кандай болуп калат десе, ошол күнү Алла Таала ошол баягы Уммул китап, тагдыр Уммул китап деген жерге жазылган болсо, Лаухул Махфуз деген бир филиалына көчүрүп жазат дейт да дагы. Ошол Лаухул Махфузга 1 жылдык тагдырды көчүрүп жазып атканда периштелерди ошого күбө кылып коет дейт. Периштелер ошол жерден адамдардын жакшы амалдарын көрөт дейт. Адамдардын ибадаттарын көрөт дейт, рызкыларын көрөт дейт, өмүрлөрүн көрөт дейт 1 жылдыкчы. Ошол мазмунда дагы ошол кадыр кечеси деп айтылып калган дейт. Айта берсе дагы сөз көп. Анан эмне себептен Кудай Таала бул кадыр кечесин жашырып койгон десе, даанышмандуулук көп дейт. Алла Таала көп нерселер жашырып койгон, ыраазычылыгын ибадаттарга жашырып койгон. Кайсы ибадаттан Кудайым ыраазы болорун билбейсиң. Ошондуктан бардык ибадаттарды кылабыз. Атүгүл баягы сажда сах, жаңылы саждасы, мисалы, ал жаңылы сажда сах эмес. Мисалы сен саждага кечигип келдиң, имамга уйганычы. Бирок ошол саждаң эсептелеби? Фикх боюнча, шарият боюнча эсептелбейт да. Сен рүкүгө жетишсең эсептелмек да. Тиги саждаң жараксыз да шарият боюнча, фикх боюнча. Бирок Кудайым ошол сени саждаңан ыраазы болушу мүмкүн дейт да. Ошондуктан кайсы нерсеге Кудайдын ыраазычылыгы атылган билбейбиз. Атүгүр бир аалымды билебиз, түшүндө түш көрөт, өлүп калат. Кийин Олия досу түш көрөт, айтат, кандай жакшы, каяктасың? Бейиштемин. Кудайың Алла кандай мамиле кылды? Сону мамиле кылды. Сен ушул медреседе өмүр бою илим бердиң, сабак бердиң, китеп жаздың, аалым болдуң, элге агартуу иш кылдың. Ушул себепти бейишке кирсең. Жок дейт. Десе, окуучулар менен келаткам дейт бир күн дейт. Көлмөгө мыймый түшүп калыптыр дейт. Мыймый көлмөдөн чыга албайтын, ошол мыймыйды көлмөдөн чыгарып койгон. Ошонума Кудайым ыраазы болуп, ошол себепти бейишке кирдим дейт го. Дагы бирөө айтат го, бир чымынга, бир суу сап аткан чымынга суу берип койгон үчүн бейишке кирдим депчи. Ошого биз билбейбиз. Алла Таала ыраазычылыгын кайсы амалга атканын билбегенибиздей, Алла Таала нааразычылыгын дагы кайсыл күнөөгө атканын билбейбиз. Пенде балким чоң бир арамдан сактанып жүрүп, бирок кичинекей бир макрухту туура эмес кылып алып, балким Кудайдын карына калып кетиши мүмкүн, мисалычы. Же болбосо Кудай Таала өзүнүн олиясын адамдардын арасында катып койгон. Ошондуктан ар бир мусулманга ушул Кудайдын олиясы деген баягы этияттануу менен мамиле кылышыбыз мүмкүн да, мамиле кылышыбыз керек болгондуктан, ар бир мусулман ушул олия болуп калышы мүмкүн деген мамиле кылышыбыз керек болгондуктан Кудай Таала олиячылыкты мындай катып койгон адамдардын арасынан ким олия экенин биз биле бербейбиз, жашырын жүрөт арабызда. Ошондой эле дуаны кабыл кылышты катып койгон, кайсы дуада экенин билбейбиз, ошого бардык дуаларды кыла беребиз. Исмин азамда катып койгон, Аллахтын ысым азамдары көп да, мисалы Суббухун, Ассалам, Ас-Сами, Аль-Мухаймин, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Алла Тааланын ысымдары бар да, мээримдүү, ырайымдуу, угуучу, көрүүчү, билүүчү, рызкы берүүчү, ушун бар ысымдары да. Бирок Алла Тааланын ушундай бир улуу ысымы бар, ошол улуу ысымы менен дуа кылсаң, дуаң сөз кабыл болот дейт. Бирок ошол улуу ысымы кайсы экени аны айтылган эмес да, шариятыбызда жашырып койгон да. Ошто бардык ысымдарды колдонуп Кудай Таалага дуа кылышыбыз үчүн. Же болбосо
Алла Таала ортоңку намазды сактагыла дегенде хафиз ала солавати ос солатил уста. Ортоң намаздарыңарды сактагыла дегендейинен болду. 5 вакыт намаз ичине кирип кетти. Бирок кайра ос солатил уста ортоңку намазды сактагыла деп кайра өзүнчө басым жасаган. Бул деген сөз демек карачы Кудайым намазды сактагыла деп атат. Яни намазыңар каза болбосун. Анан кайра ортоңку намазга дагы өзгөчө маани берип атат. Бул ортоңку намаз берки намаздарга караганда өтө маанилүүрөөк экен. Бул кайсы болду экен дегенде так маалыматты айтпаптыр да Кудай Таала. Может ал пешим намаз, может асыр намаз, может багымдат намаз, может асыр намаз. Ошого мындай жашырып коюптур да даанышмандык үчүн. Тообаны дагы жашырып койгон. Кайсыл тообабыз Кудайга кабыл болот экенин билбейбиз. Мисалы өмүр бою тооба кылабыз. Пайгамбарыбыз күнүгө 70 жолу 100 жолу тооба кылам дейт. Бирок эмне кайсы тообаң кабыл болду билбейбиз. Ошондой эле Кудай Таала өлүмдү жашырып койгон даанышмандуулук үчүн, дал ошондой эле кадыр түндү жашырып койгон. Эмнеге Алла Таала кадыр түндү ачык айтпай жашырып койгон десе, жооп бардык түндөрдү кадырлаш үчүн. Болбосо бир эле түндү кадырлап, башка күндөрү мындай орусча айтканда расслабуха болуп калмакпыз да. Экинчиден, эгерде Алла Таала кадыр кечесин анык кылып койгондо, биз кадыр кечеси экенин анык билген соң күнөөгө бара турган болсок, анда өтө чоң бир күнөөгө түшүп калмакпыз дагы. Кандай эле анык билсек, эргешсек, 1000 айдан ашыгыраак соопко ээ болгондой, ошол кадыр кечеси анык экенин билип туруп ошол күнү күнөө кылсак, 1000 айдан ашыгыраак күнөөгө ээ болот экенбиз да. Күнөөгө туш болуп калат экенбиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күндөрдүн бир күнүндө мечитке кирсе, бир адам уктап аткан экен. Пайгамбарыбыз Азирет Алиге айтат, барып ойготкун дейт, турсун дагы дарат алсын дейт. Азирет Али барып баягы адамды ойготуп келди, тургун дарат алып келгин деп айтты. Кийин Азирет Али пайгамбардан сурады: "Я Расулалла, сиз сооптуу иштерде эч кимди алдыга оозура койбойт элеңиз, өзүңүз кылганга ынтызар элеңиз. Эмнеге өзүңүз барып ойготподуңуз?" десе, "Эй Али, эгерде мен барып туруп ойготсом, эгерде менин жоома кайтарым сөз айтып салса, турбайм барчы" деп мындай бир рот кылып анти сөз айтып салса, мисалы, тур деп атса, турбайм деп салса, мисалы, сен ал кимге айтып атат? Пайгамбарга каяш айтып атат, ал капыр болуп калат дейт. Ошондуктан ал ойготуп атканыңда, жок, турбайм барчары деп айтканы, сага айтканы жеңилирээк дейт, мага айтканга караганда дейт. Мен ошого үммөтүмдү аядым, корктум бул күнөөгө батып калбасын депчи. Алла Тааланын мээрими каякта дейт. Ошого Алла Таала кудум эле ошол сыяктуу эле баягы пендем, мен муну ашкере айтып коюуда сени ойлодум кайра, сенин пайдаңа ошондой кылдым. Эгерде муну ашкере айтып кое турган болсом, анык кадыр кечеси кайсыл күн экенин билип туруп, ошол күнү болбой эле шахватың алдырып, кумарың алдырып, шайтаныңа алдырып, эмоцияң алдырып күнөө кылып турган болсоң, билгениңден кийин, анда анын күнөөсү ошол 1000 айдан ашыгыраак күнөө кылгандай күнөө табасың. Ошого пендем, мен сага сени аяп ушундай жашырып койдум дегендей бир даанышмандуулук менен жашырып койгон дейт. Үчүнчүдөн, мээнет кылып, иштихат кылып, изденип, сооп табууң үчүн. Төртүнчүдөн, эгерде пенде ниетине жараша ошол ар бир түндү кадыр түн деп издесе, ошол ниетине жараша, ниетинен көрүп, ошончолук Кудай алдында соопко ээ боло берет экен дагы. Натыйжада Алла Таала периштелерине мактанат экен, сыймыктанат экен да. Мына көрдүңөрбү, убагында инсанды жаратыштан алдын бул адам жер бетинде кан төгөт, бул адамдын күнөө кылат, биз сага күнөө кылбайбыз, биздин ибадатыбыз сага жетпейби дегендей бир өзүңөрдү өйдө сүндүңөр эле. Мына көрдүңөрбү, пендем кадыр түн анык билбей туруп, болжолдуу түрдө ошол кадыр түн болуш керек деген күмөн менен ушундай жигердүү ибадат кылып атат. Эгерде менин пендем кадыр түн анык экенин билгенде дагы канчалык шымаланып, жигердүүлүк менен ибадат сооп кылат эле дейткен дагы ушуну менен инни а'ламу ма ла та'ламун, чындыгында силер билбегенди мен билемин деген баягы периштелерге берген жообунун акыйкаты чагылат экен да. Анан кийин дагы бир маселе бар экен бул жерде. Ошол кадыр кечеси күндү кошо ээрчитип жүрөт дейт экен да. Имам Шайби айткан экен,
Ошол кадыр түндүн күндүзү кадыр түндө эле мындай бир соопко ээ болот дегендей сөздү айтыптыр дагы баягы Кур'ани Каримде. Хуаллази жа'ала лейла ван нахара хилфата, ал зат түн менен күндү бирин бирин ээрчи турган кылып койду. Түн келет, артынан күндүз келет, күндүз келет, артынан түн келет. Ошого бир адам 2 түн орозо кармайм десе, анын күндөрүн 2 түн орозо кармайм деп Кудайга ант берген болсо, анын күндөрүн кошо кармап бериш ага милдет болот. Бул деген сөз ошол кадыр түн күндү кошо ээрчитет, ошонун күндүзү дагы ошондой эле соопко ээ болосун деген пикирди имам Шаби айтып кеткен экен. Андан кийин Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шахр. Бул кадыр кечеси 1000 айдан дагы жакшыраак дейт. Ушул жерден караңыз, балким көпчүлүк адам мынтип бериши мүмкүн, кадыр кечеси 1000 айдай ибадатка барабар экен депчи. Алла Таала Кур'ани Каримде 1000 айга барабар деген эмес. Алла Таала Кур'ани Каримде хайрун дейт. 1000 айдан жакшыраак дейт кадыр кечеси. Эми Кудай Тааланын жакшырагы канчалык экенин биз башка аяттарга салыштырып билсек болот да. Мисалы Кур'ани Каримде «Вал-ахирату хайрун» деп точно ушул сөздү алып келет да. Акырет дүнүйгө караганда жакшыраак дейт. Алла Таала акыретти, бейишти өткөл бул дүйнөдөн артыгыраак экендигин хайрун деген сөз менен алып келди. Жакшыраак деген сөз менен алып келди. Бул жерде дагы кадыр кечеси хайрун 1000 айдан жакшыраак деп жатат да. Эми бейиш менен бул дүйнөнүн ортосундагы жакшыраак канчалык жакшыраак? Разница аябай чоң да. Мисалы 2003-жылкы машина жакшыраак, ошол эле марканын 2003-жылкы Audi жакшы, ошол эле марканын 2004-жылкысы жакшыраак деп айтабыз да. Разница бир аз эле да. iPhone 15 жакшы, iPhone 16 жакшыраак дегидейчи. Аллахтын жакшыраак алгандай жакшыраак. Аллах өзү гана билет да. Анан ошол кадыр кечесинде ошол кадыр эки адамга, экөөгө кайтат дейт да. Кээ бир муфассирлер. Ошол кадыр кечесин канимет билип кылып аткан адамга кайтат дейт. Яни ошол кадыр кечесин канимет билип, анын улуулугун түшүнүп, ошол күнү ибадатка сүңгүгөн инсан ошончолук кадырлуу болот дейт. Ошол эле мезгилде анын кылып аткан амалы да ошончолук кадырлуу болот дейт. Мейли орозо, мейли салават, мейли зикир, мейли дуа, мейли садака, мейли Кур'ан, кайсыл гана болбосун. Танаzzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ал түнү бардык периштелер жана Жабрейил периште эгесинин уруксаты менен ар бир маанилүү иш үчүн түшүшөт дейт. Кээ муфассирлер асманга түшүшөт дейт, көпчүлүк муфассирлер жерге түшүшөт дейт да. Жерге түшүп, ошол адамдарга дуа кылышат дейт, амалдарында күбө болушат дейт. Жабрейил периште ар бир мусулмандын колунан кармап дуа кылат дейт. Ушул жерде эгесинин уруксаты менен деген сөз периштелер ашык болот экен да, жерге түшөл чогудай. Ушул күн улуу күн экен, улуу күндө улуу пенделериң ушундай улуу ибадаттар кылат экен, ошого биз күбө бололучу, уруксат берчи деп уруксат берет экен. Анан Алла Таала уруксат берип, анан Алланын уруксаты менен жерге түшөт дейт да. Анан алар келип алып, периштелер баягы «Естагфируна лиллазина аману» дейт. Кур'ани Каримде периштелер ыймандуулар үчүн Кудай Тааладан кечирим сурайт дейт. О Алла, баланча пеңдеңди кечир, түгүнчө пеңдеңди кечир деп периштелер ыймандуулар үчүн истигфар кылат. Неге десе, бир убакта кылган күнөөлөрүнө бир тооба кылыш жана пендеге бир үзүр айтыш максатында. Эй пенде, кечирип кой, сен атаң Адам алейхиссалам жаралыштын алдын силерге бир аз акарат келтирип, бул жер бетинде бузук кылат деп өзүбүздү өз өйдөсүндүк эле көрсө, силердин мына бүгүнкү күндө кадыр кечесиндеги кылып аткан ибадатыңар, туткан орозоңор, мунун бардыгына биз күбө болуп сөзүбүздөн кайттык деп баягы аларга дуа кылып, салам айтып, ушинтип деп атат да. Эми айта берсе сөз көп. Анан Саламун хия хатта матлаил фажр, бул кадыр кечеси тети багымдаттын убакысы кирип келгенге чейин салам тынчтык болот дейт. Баягы дуалар кабыл болот дейт, апат кырсык балелери болбойт дейт.